Ең бірінші Қырғызстану деген терминді тақташ керек. Терминді. Ал термин емне? Бұл башқа терминдермен қандай байланышы бар? Ошол терминге байланышқан ошол илимдин объекти жана предмети. Объекти қандай, предмети қандай? Ана ошол терминдин Кыргызстанунун кеңири жана тарманысы қандай? Ар кандай нерсенин философияда ушундай категория бар. Анын кеңири мааниси, анын тарманысы деген болот. Ошол терминдин Кыргызстанунун максаты кандай, милдеттери кандай келип чыгат ошол максаттан. Анын функциялары кандай, функциялары. Аны ошол функцияга байланыштуу коомдук орду кандай, коомдук мааниси кандай. Мына ошоларды тактай турган аракет болуш керек деп ойлойм. Ал илим кылып калыптантыш үчүн. Экинчи чоң нерсе. Кыргызстанунун, мен баягы убакыт аз болгондон кыскартып айтайын, Кыргызстанунун методологиялык принциптерин такташ керек, методологиясын. Биз кээде баягы жөн эле баягы сразу эле баштаганда эле жанагы Тибеттеги кайластагы деп эле ушинтип кете беребиз. А бирок ар кандай илимдин методологиясы болбоюнча ал илимге окшобойт. Ошондон Кыргызстан методологиялык принциптерди иштеп чыгыш керек. Мен айтат элем, мисалы үчүн Кыргызстанда кандай историзм барбы жокпу? Системдик методологиялык принцип барбы жокпу? Анан эң кызык нерсе ретроспектива деген да принцип бар. Ретроспективалык метод или методология. Анда анткени Кыргызстандын өңтүрүшүн азыркы учурда Кыргыздын айланасындагы белгилүү нерселердин бардыгын эски заманга багыттап туруп, ошонун ретроспективалык жол менен ошону далилдеш керек. Бул этнографияда колдонулат, и бул жерде колдонуш керек деп ойлойм. Ошондо методологиялык негиздерин тактап чыгыш керек. Үчүнчү, бул Кыргызстанунун башка илимдер менен байланышын такташ керек. Анын орду кандай? Мисалы үчүн Кыргызстануу тарых, Кыргызстануу этнология, Кыргызстануу философия, Кыргызстануу руханий маданият, Кыргызстануу дин, Кыргызстануу жалпы эле табияттык илимдер жана башка. Демек бул жерде ошол Кыргызстандын кеңири маанисин такталып, анан ошол башка илимдер менен, башка багыттар менен кандай байланышы бар жана алардын байланышы аркылуу Кыргызстанунун коомдук илимдердеги орду кандай экендиги ушул жерден көрүнөт деп ойлойм. Мисалы үчүн Кыргызстандын Алтайский менен болгон байланышы бул жерде айтып кетти. Көчмөн цивилизациясы менен болгон байланышы. Мына азыр топчукка сунуштап аткан Алтай жана Арал тоо цивилизациясы деген бар. Ошондо кандай орду бар? Вообще Кыргызстанунун ошол жерде кандай орду турат деген мааниде такташ керек деп ойлойм. Төртүнчү мен айтарым, бул кыскартып айтканда, ошо Кыргызстануну илим катары калыптандыруудагы анын методикалары кандай? Бул конкреттүү методикалар. Ал тала материалдарын топтоо менен ишке ашырылабы? Же кыргыздардын бүткүл кыргызга байланышкан баардык маалыматтарын топтоп туруп аны классификацияга бөлүп, ошону анализдөө менен байланышабы? Же кыргыздардыкка байланышкан бир жанагы азыр көп колдонуш анкеталык опрос кылабы? Анкеталык опрос да өтө маанилүү. Жана Манастагы мисалдарды айтып кеттим, мисалы Кыргыздын Кытайга берген баасын, ал эми ошол башка бир элдердин Кыргызга берген баасын айтып кетти. Бул дагы өтө кызык маселе. Мисалы үчүн кыргызды башка элдер, өзбектер же башка элдер кандай элдер деп санайт? Мына азыр көп учурда эле чыгыр эл деп санашы мүмкүн да. Мына бүтүп атат. Ошондуктан менимче конкреттүү ыкмалар менен дагы изилдеп көрүш керек деп ойлоймун. Мына ушундай жолдор менен барсак, менимче, мына бая тууралуу айткан, сен туура айттың, 5 багыт ошо 5 багыттын ал багы мейкиндик багыттар, ошону аныктап коюуга болот. Бирок ошолордун башташ үчүн биринчи жанагындай алгачкы жанагы киришүүдө ошонун предметин, методологиясын, анын терминин,
анын тар жана кең маанисин, анын ыкмаларын аныктап алыш керек деп ойлойм. Рахмат. Кыргызстануу деген түшүнүктүн өзү кийинчерээк эле кирип жүрбөйбү. Бул боюнча биз жанагы теледен, радиодон андай мындай эмелерди көрүп угуп жүрөбүз. Анан бул жерде болгон 3 китеп бар экен бул тууралуу. Биринчи жолу жазылган теги Хусейин Исаевдики. Мында турат мына Кыргызстануу маселелери депчи. Анан бул киши аны кийин кеңейтип дагы башкачараак кылып жазган экен. Муратбек Кошоевдун Кыргызстануу өңүттөрү. Анан азыркы сиздин колуңузда турган Бердибек Жумабаевдин Кыргызстануу деген. Бул эми өзүнчө баягы илимий дисциплина деңгээлине жетип калгандай сыртынан караганда таасир калтырат да. Бирок иш жүзүндө менин оюмча бул Абдырахман Алымбаевдин демилгеси абдан колдоого татый турган. Эгерде ошонун өтөсүнө чыкса жакшы иш деп айтсак болот да. Себеби биринчи кезекте бул Кыргызстануу деген эмне деген маселени коюш керек. Ал өзүнө камтый турган маселелердин көрүнүштөрүнүн чөйрөсү кайсы? Илимий дисциплина предмет катары бул кандай түшүнүктү берет деп. Себеби мына могул 3 китепти салыштырсак, биз 3 башка экендигин көрөбүз да. Бирөөлөрдүн басым жасаган маселеси ар кандай. Бирөө тарыхка көбүрөөк басым жасаган, бирөө элдик каада салтка көбүрөөк жасаган, бирөө саясатка дегендейчи ар кандай аралашма түшүнүктөрдөн турган дисциплина болуп калганын көрөбүз да. Анан ар бир илим сыяктуу эле бул илимдин дагы объектиси, предмети кайсы дегенди тактабаш керек болот го дейм да. Болбосо мына чын эле анан башка элдерде ушундай дисциплина предмет бар бекен. Орустарда, казактарда, өзбектерде дегендей мисалы үчүн. Болсо тажиктерде бар экен, окшошураак. Европа элдеринде бар бекен мисалы үчүнчү. Анан деги эле бул Кыргызстануу деген кайдан чыкты? Мунун зарылдыгы бар беле. Себеби мындай бул эмгектерди карап отурсаң, мында тарых да бар, мисалы үчүн. Элдик каада салт бар, мисалы үчүн. Маданият, маданий рухий турмуш дагы бар. Анан көпчүлүгүндө сөзсүз түрдө саясат бар. Саясат бар. Ушулардын баарын аралашмасынан турат. Анан жанагы мен айткандай бир жагына көбүрөөк басым жасаган. Анан жана айтып кетти го дейм. Ошо кыргыздарды эң эле байыркы, эң эле улуу, эң эле шумдук эл кылуу баягы деген тенденция көп эмелерде бар, бирок алардын көпчүлүгү баягы куру сөз деңгээлинде калган десек болот да. Анан тескерисинче кээ бирөөндө кыргыздар ачык айтылбаса дагы мындай ошондой бир көмүскө ойлор турат. Кыргыз эми көчүп конуп жүргөн цивилизациянын деңгээлине жетпеген, азыр дагы жете элек, ал тургай улут катары калыптанып бүтө элек бир адамдардын тобу деген сыяктуу маанилердеги эмгектер дагы бар. Карама каршылык. Анан мен ушул маселеге мына могу 3 эмгекти карап отуруп, анан бизде дагы бир маселе бар. Могу илимий терминологиянын калыптанып бүтпөгөндүгү. Мисалы үчүн мына мен ачык айтайын, окуган жокмун, бир аз барактап көрдүм. Бердибек Жумабаевдин эмгегинде көпчүлүк баягы биз баягы орус маданияты, орус илиминин таасири менен калыптанып калган түшүнүктөрүбүз бар да. Мисалы үчүн бул кыргызча берүүгө аракет кылган, бирок ошонун баары мисалы үчүн апробациядан өткөн эмес. Мисалы үчүн элдин калың катмарына баягы сиңип таралып кеткен эмес. Анан ошон үчүн мындай өгөйсүнүп кабыл алынып турат да. Мисалы үчүн. Анан бул жак маселени да караш керек. Анан мен азырынча ушул муну колдош керек. Албетте Абдырахман бул боюнча бир топ эмгектер жазып жүрөт, тарых боюнча жазылган тетиги шумерлерден баштап бүгүнкү күнгө чейинки түркү маселелерди козгогон макалалары, сүйлөгөн сөздөрү абдан сабаттуу, жакшы жазылган. Менин оюмча колунан келет болчу. Анан колдон келген жардамыбыз, колдон келген кеп кеңешибиз дегендей айта жүрсөк жаман болбойт. Өзү деле бизди ошол максат менен бүгүн чогултуп аттык. Кыска дегениң 7 мүнөткө кетти. Неме? Курман
Кызык ойлорду айттың. Жакшы. Сөз кезеги Сулайман Кайыпов. Кыргыз таануу деген бар болчу. Мурда эле бар эле кыргызоведение, кыргызоведы деген терминдер колдонучу, бирок ал кенен кыргыздын тили, адабияты, фольклору, этнографиясы баардыгы биригип эле кыргыз таануу деп аталчу мурда эле. Бирок бул жерде айтылып аткан кепке караганда азыркы кыргыз таануу деген сөз кийинки кездерде пайда болгон илим тармагы человековедение деген илимдин нугунда ошонун калькасы катары ошондон таасирленип кыргыз таануу деп аталып жаткандай көрүнүп жатат да. Демек мурдагы кыргыз таануу деп коомдук социалдык илимдердин баардыгын камтыган, кыргызга тиешелүүсүнүн баардыгын камтыган көп тармактуу илим эмес. Бул кыргыз таануу деген өзүнчө бир дисциплина болуп чыгышы керек экен да. Бирок мен дагы тактай турган нерселер бар экендигин айтат элем. Анткени биринчи учебник жазабыз деп, окуу китебин жазабыз деген сөздү мен жактырган жокмун, сөздүн ачыгы. Себеби окуу китеп деген ал окуу китеп. Ал белгилүү бир программага карата жазылат, же бакалаврга жазылат, же болбосо специалистке жазылат, же билбейм, ошондойго жазылат. Анын суроолору болот, методикасы башка да, таптакыр эле башка. Анан кийин менимче бул жөн эле монография жазыш керек. Адегенде макалалар жыйнагын жасап, жана хрестоматия деген ушу макалалар жыйнагы го дейм. Макалалар жыйнагын жазып чыгарып, андан кийин монографияга айландырып чыгарса көп томдук болуп кетиши мүмкүн. Ошондой кылса жакшы болот эле деп ойлойм. Анан мынабу Ташкент абдан туура айтты, методология жөнүндө абдан туура айтты да. Бул методология десе эле кээ бирөөлөр ойлойт, марксизм, ленинизм экен деп. Ал эмес да. Метод деген ал система, ошол система болмоюнча илим болбойт. Чаргытып эле тоонун башын айта берген менен бир жипке тизип, мына жака барат деп тизмейинче ал илим болбойт да. Анан жолдон көргөнүн айта бергенде анда болбойт. Ал дагы факты, бирок ал илимий фактыга айланбайт. Метод болбосо, методология болбосо. Анан понятийный аппарат деген дагы бир түшүнүк бар да, ошо терминдер бар. Ошолорду такташ керек. Понятийный аппарат болмоюнча, инструмент болмоюнча биз эч жерге бара албайбыз. Жөн эле жанагы кыргыз мындай эл, анан балан эл түкөн эл деген менен болбойт. Фактылар бизде көп, бирок ошо фактыларды сүйлөткөндү билиш керек. Ошо фактылар сүйлөп туруш керек, өзү айтып тура турган. Ага жана методология керек. Метод керек. Ташкент айтып атат, ретроспективный взгляд. Аны азыр синхрондук жана диахрондук метод деп дүйнөгө жайылды да. Синхрондук бүгүнкү күнү, диахрондук өткөнүн караган. Анан көп нерселер бар, количественный метод бар, даже керек болсо эсептеш керек. Кыскасы мына кыргыз таануу дегенде менимче кыргыздын ушу биология, химиясынан баштап денесиндеги ойлогон ою, өткөнү, келечеги, азыркысы ушулардын баардыгын камтыган бир илим болсо керек деп болжоп калдым. Ушул жолдо аракет кыла берсек, менимче бир жыйынтыкка келебиз деп ойлойм. Рахмат. Алда сөз кезеги профессор Жомартиле. Кыргыз таануу деп дагы бир илимдин тармагына ача албайбыз чындыгында. Мисалы, илим тарых, философия, лингвистика менен. Анан кыргызды ортого коюп, ошо кыргызды жанагы антропогенезден баштап кандай жаралган, түрк элдеринин ичинен кайсы орунду ээлейт. Анан бул көчмөн цивилизациясын кийин түзгөн. Ушул жөнүндө жанагы тиги тарыхта көп жазуулар жүрөт, бирок аныкталбаган көбү. Анан жанагыдай аныктамасы жок эле жөнүн айта берсек кыргыз улуу болуп калбайт. Мен мына архитектор катары фундамент начар болсо, эмненин үстүнө үйсөк дагы баары урап калат. Ошондуктан жана илимдерге таянып, анан кыргыз жөнүндө информациянын баарын чогултуп, тарых боюнча, философия боюнча, тил боюнча баардык тармагы.
Аны ошонун баары чогулуп келгенде Кыргызстан деп айтсак болот. Бул анын негиздерин аныкталган. Мына азыр телевидение абдан жакшы нерсе, бир чети абдан коркунучтуу. Туура эмес бир которуп койгон нерсе эртеси бүт элдин баары ошо сөздү сүйлөп калат. Аны ошондуктан абдан азыр керектүү тема болуп атат. Бул азыр мына Кыргызстан деп аты ушундай абдан элге суусап турган учурунда. Азыр мына мен эми жана тилди изилдеп бүтүп алдым десем де болот. Анан биздин тил жана ар кайсы сөзүбүз жана синонимдер келгенде жүрүп отуруп четте калат экен да башка синонимдерди колдонуп калып атабыз. Анан ушул учурда мисалы сөз, үндөн жаралат. Башка үндөрдү уга берсек адам да өзгөрөт экен. Мисалы иш чара деп эле айтып атабыз. Иш дагы биздин тилде иш, иран тилинде чара деген иш. Анан иш. Анан чара деген сөз ч менен айтылган. Мисалы сөздүктү карап көрүңүздөр, кайсы тамгалар, кайсы үндөр басымдуу кылат. Кыргыз тилинде, түрк тилдеринде. Анан бул жаштарды тарбиялап атабыз, өстүрүп атабыз. Анан бүт эле жана кыргыз тили башка жакка баратса, мына азыр кыргыз таануу деген өзүбүздү эгер тилибиз өзгөрүп кетсе, тааныш кыйын болуп калат экен. Мына бир статья жазыш үчүн канча күн мына терминовский комиссия начар иштеп калды. Мына президентибиз дагы жана 30 жылдыкта айтып кетти. Кыргыз тили изилденбептир деп. Мына президент айтып атат. Аны ошондуктан могу кыргыз таанууну ушул жанагы Бакем айтып кетти, мына бул структурасы жакшы, бирок жанагы илимдерди кайталап колдонуп, анан кыргыздын мисалы өзүнүн ак өргөсүндө жашап атпайбы, үйү, анан көчмөн цивилизациянын айкын белгилери деп, мисалы кандай бул цивилизация деп баары дүйнөлүк илимде таанып келе атышат, көчмөн цивилизациясы. Анткени мынау көчмөн калктын кайсы нерселер, мисалы минген аты, үйү, жана аңчылык кылган тайган, бүркүт, ошолордун баарын мына изилдеп келсек, бул отурукташкан калктарга кереги жок, а көчмөндөргө керек экен. Анан ушундай айкын белгилерин так ордуна коюп, анан азастан жанагы тиги окуу китебине жиберсек болот. Анан өзүнчө мындай Кыргызстан деп илим катары башка элдердин арасына алып чыксак, кичине мактанчагыраак болуп калабыз да. Ошондуктан мына бул ар бир жанагы бул изилдөөнү жанагы сиздер айткан тармактарга бөлүп, анан ошол боюнча иш кылсак ийгиликтүү болот деп ойлойм да. Рахмат. Бүгүнкү биздин отурганыбыз бул илимий чоң жыйын, чоң жаңы жакшы башталыш. Мен айтайын, ушул Топчек Турнаш Красовдун коюн ушу мана Кыргызстануу бөлүмүн ачып, ушул жерде изилдеп, кыргыздар изилдейм деп баштаган өзү жакшы саамалык. Негизи эле бул генезиске карасак каяктан башталды? Дүйнө окумуштуулары жана айтпадыбы, адам таанууну баштаган да. Адамзат дүйнөнү, жаратылышты, космосту өздөштүрүп, эми акыркы кылымдарды өзүн изилдей баштаган мезгил да азыр. Бүт дүйнө ушундай. Азыр адамзат өзүнө кайткан мезгил. Сыртты өздөштүрүп бүттү. Отту ала алат, сууну ала алат, газды ала алат, космостко чыга алат. Дүйнөдү өздөштүрүп бүттү да. Экологиялык проблема болот, дүйнө бизден өч алып атат, жаратылыш. Ушул мезгилде адамзат азыр өзүнө кайткан. Ар бир адам өзүн изилдеп, улут өзүн изилдөө маселеси башталып атат. Ошунун алкагынан караганда Кыргызстан ушудан чыкты да. Ошо биз жана Кыргызстанууну изилдеп баштап, ушуну биз белгилегенбиз өзү
чоң баштайын деген чоң бир жол деп ойлойм. Деги эле психология илиминде мынтип айтат: антогенез филогенезди кайталайт дейт да. Ар бир адамдын төрөлгөндөн баштап өмүрүнүн акырына чейинки мезгили адамзаттын биринчи пайда болгондон баштап ушул этапка чейин бүт кайталайт экен да. Ошон үчүн кээ бир адамдарда жана мыкаачылыктар, каршылыктар чыгып кетип атканы, баягы жапайчылык чыгып кетип атат да. Аны тарбия мынтип басып турат да. Мына кече жакында эле бизде өзүнүн кызын зордоп койгон башкалар ал эле кыргыз. Бирок кээ бир жапайчылыктар бул ушул эле факттын өзү антогенез филогенезди кайталайт деген мезгил турат. Ошол этаптан алып караганда биздин максат эмне? Биз ушу кыргыздардын баягы жапайчылыктарын алып таштап, мурунку сыймыктан ошолордун ичинде тарбия менен басып, жаңы цивилизацияга алып чыгалы деген окуучулар отурат деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул багыттан алып караганда Абдрахман Мырзагуловичтин аракети абдан жакшы. Илгертен эле ушуну жасайм деп жүрөт. Агахан фонду менен бирге да ушундай иштерди жасап жүргөн адам таануу боюнча. Эми бул өзүбүздүн темага келсек, мында кыргыз таануу менин көз карашымда кандай болуш керек? Эки багытта өнүгүш керек деп ойлойм. Биринчиден, кыргыздардын өзүнүн өзү таануусу. Кыргыз кыргызды таануусу кетиш керек. Бүгүн кыргыз кыргызды тааныбайт. Түндүк түштүк болуп бөлүнөт. Чыгыш батыш болуп бөлүнөт кыргыз. Саясатка чейин бөлүнөт. Аны көп эле шылтоо кылып жүрөт. Ушу саясатчылар бөлүп атат. Саясатчылардан мурун азык кыргып өзүбүз бөлүп калдык. Кыргыз эли бөлүп калды. Мен бир аксакалдын үйүндө болдум. Азыр айтпай эле коеюн ким экенин фамилиясын. Баяз Турал билет. Ошол аксакал айтканды айттым: "Аксакал, сага окшогондор. Сен өлмөйчү Кыргызстан оңолбойт" дедим. Бир эле киши өлгөн. Бир киши. Мен ошентип айттым да. Айтпагин, ошол аксакалдын үйүндө айткан, уккан сөздү уккан эме айттым. Үйүндө тамагын ичип ошо өзүн айттым. 72 чыгыпсың дедим. Капа болбо аксакал. Сенин тарбиялаган балдарың Кыргызга кызмат кылбайт дедим. Анын баласы бизнесмен экен дедим. Депутат экен. Мен айттым: "Сен мына ушундай ой жүгүртүүң менен дедим, сенин балдарың Кыргызстанга кызмат кылбайт." Аксакал: "Капа болбо" дедим. Качан оңолобуз биз? Ушул аспекттен алып биз кээде жөнөкөй карапайым элдер мынтип айтып атабыз: депутат болуш үчүн, тияка чыгыш үчүн саясатчы төңкөрүп атканыбыз менен акыркы жылдары кыргыз эли өзү бөлүнүп атат. Ким бөлүп атат? Биз илгеркидей орустар бөлүп аткан жок. Өзүбүз бөлүнүп атабыз. Ошону биз ар бир аксакал, ар бир үйүндө бала тарбиялаган адам үйүнө барып айтып коюш керек. Биз айтпасак мамлекет оңдой албайт. Карапайым элдер кыргыз оңолмойчу, өзүбүз оңолмойчу мамлекет оңдой албайт бизди. Ошон үчүн ушул аспекттен алып караганда биринчи багытта кыргыз таануу өзүбүздүн кыргыздар үчүн болуш керек. Кыргызды кыргыз таануу кетиш керек да. Өзүн өзү таануу. Экинчи, башка элдерге таанытуу. Кыргызды башка элдерге таанытуу багыты болуш керек. Анда ушул Манас таануу институтунун функциясы аткарат. Академия. Манас таануу Чыңгыз Айтматов таануу академиясынын ачылышынын бирден бир эл алдына аткара турган милдети Манасты Чыңгыз Айтматов дүйнөгө даңазалоо. Биз мындай кетип атабыз чынында. Кыргыз таанууну Манас таануунун астында талкуулап атабыз да. Баласынын алдында атасын талкуулап атабыз. Манас деген кыргыздын баласы да. Же башка болобу? Манас кыргыздын баласы. Же Манас менен Чыңгыз кыргыз эмеспи? Манас менен Чыңгыз кыргыздын баласы. Анан биз эми кайра ошолордун алдында кыргыз таанууну көтөрүп атабыз да чынында. Кыргыз таануунун бир бутагы Манас таануу болуш керек. Кыргыз таануунун бир бутагы Чыңгыз таануу болуш керек. Чыңгыз деле кыргыз, Манас деле кыргыз. Бирок кыргыздын жакшы чыккан баласы, кыргыздын мыкты баласы, ишенген баласы, тагдырын аныктай турган баласы Чыңгыз, Манас. Ошон үчүн кыргыз таануунун ичинде Манас таануу илими, Чыңгыз Айтматов таануу илимдери жатыш керек деп ойлойм. Ал кандай өнүгүш керек? Мен мисалы мынтип ойлоп атам да. Кыргыз өзүн өзү тааныш үчүн биринчиден кыргызды сактап келген негизги касиеттерди билип алыш керек. Кыргызды эмне үчүн сактап? Биз агайлар айтып аз элбиз, жүрөбүз. Эмне сактап жүрөт? Бизди Кудай сактап жүрөбү? Же бирөөсү сактап жүрөбү бизди? Эгер Кудай сактаса жок болуп кеткен улуттарды Кудай эмне үчүн сактабайт? Канча улут жоголуп атат жылдан жыл? Демек, биз же Кудайга бир нерсебиз бар. Ошон үчүн биз ушуга чейин сакталып келген касиеттер эмне деген маселеге жооп бериш керек. Ал касиеттер менин оюмча кыргыздын айкөлдүгү, тазалыгы, кыргыздын кечиримдүүлүгү ушу бизди сактап берип атса керек да. Бул Манаста бар.